Көлдүн экосистемасын коргоо аракети күчүндө. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору бул багытта тынымсыз иш алып барууда. Кызматтын Ысык көл аймактык башкармалыгы тарабынан 3 жыл аралыгында көл ичинен 80 километрге жакын тор жыйналган. Учурда алынган торлор каладагы тазалык ишканасына кайра иштетүүгө жөнөтүлүп жатат. Мындай кадам синтетикалык торлорду өрттөп, экологияга терс таасирин тийгизбөө максатында ишке ашып жатканын башкармалыктын башчысы билдирет. 23, 24, 25 жылдары баштап, мына сиз азыр өзүңүз көргөндөй 80 километрге жакын тор алып чыгылды. Бул 131-чи Садыр Нуроловичтин жарылыгы. Ошол жарылыгын алканда иштер күчөлүп, синтетикалык тор негизи аны өрттөсөң деле баары бир атмосфералык абага зыян келтирет. Ошон үчүн ушул торлорду биз азыр тазалык менен сүйлөшүп, переработкага алып баратабыз. Дүйнө жүзүндө азыр климат өзгөрүп баарын көрүп атасыңар. Көлүбүз тартылып кетти. Ошон үчүн ушул берметибизди биз сакташыбыз керек. Элге кайрылганым себебим ушул кайсы жерде таштанды болобу, тор болобу, мыйзамсыз улуу балык болобу, ошого баарына бөгөт коюш керек. Көл ичинен чогултулган бул торлор эми таштандыны кайра иштетүүчү заводко жеткирилет. Алгач сырьё таза жуулуп, эритилет. Жалпы 3-4 баскычтан өткөндөн кийин гана кайра күнүмдүк керектөөгө жарактуу өндүрүм чыгарылат. Бүгүнкү күндө сыноо иретинде сырьёго жараша материал чыгаруу аракети башталды. Белгилей кетсек, завод ишке киргенден тарта курулушка, ошондой эле тазалык ишканасына керектүү жабдыктар өндүрүлүүдө. Азыр алып келинген торлорду сыноо иретинде жууп тазалап, бияктан графит этилет. Өзүңүздөр көргөндөй бул торлор аябай кир экен, бияктарды азыр жууп тазалап, андан кийин дальше. Бул синтетикалык торлордон азыркы убакытта биз көрөлү. Эмне чыгат? Балким полимер пищаны жана брусчатканы бардыр кошобуз, же болбосо өзүңүз көргөндөй бул монолитке кошуп көрөбүз. Ишке киргизебиз да. Мынакей Акжалга сыр заводу монтип талаларга өзүнүн отходун төгүп атат. Мынакей көрүп алгыла. Жыты бир укмуш да. Мына бул жергиликтүү тургун сөз кылып жаткан көрүнүш боюнча инспекторлор пландан тышкары Жети-Күз районундагы Акжалга сүт заводуна барды. Анда ишканадан чыккан саркынды суулар курулмадан ташып, заводдун сыртына агып чыгып жатканы боюнча маалымат түшкөн. Адистер жеринен окуянын чоо жайына күбө болуп, текшерүү иштерин жүргүзүштү. Минэконом менен байланышып, анан предписание алып, внеплановый проверкага келдик сизге. Саркынды суу маселе туруп атат ал жерде. Саркынды суу маселе боюнча ал жерге ашып кетип, ташып, анан негизи талаганын дарыяга кетип атыптыр деген маселе. Эмне деп айта аласыз ушул боюнча негизи? Мындай болот экен, аварийный ситуация. Бир ошо суу агып бараткан труба жарылып калыптыр. Көлгө куюлуп атат деген понятие бар экен. Көлгө эч убакта куюлбайт. Это жооптуу маселе. Биз аны мойнубуз менен, башыбыз менен жооп беребиз. Көл деген ар жакта 15 километрдүү көл. Суу барып эле ошол жерге токтоп калыптыр. Анан сразу эле өзүбүз кайра ремонттоп бүтүп эле, сварка түнкү саат 4-төн 6-га чейин иштеп, бүтүп эле анан кайра ордуна келиптир. Ошол учурда эле ошо блогер түшүнбөй эле ошо сөткө тартып ийген экен. Анын биз баарын ордуна койдук балдар. Биз деле ишкерлерди колдойбуз негизи. Бирок негизи экология талапкарга сиз билесиз, аябай күчтүү асталат. Мен билем, башы менен жооп бергенге даярмын. Ошо бул эмеден бери труба менен агып келип бияка түшөт. Ортодон кошулбайт, Кошулбайт. Мына моундай суу келет. Бул кирет бияка. Анан бул кирет бияка. Жеринде текшерилип, жыйынтыгы менен айлана чөйрөгө агынды сууларды чыгаруу тартиби бузулган деген жүйө менен заводко 28 000 сом айып пул салынды. Ошондой эле анализ алынып, атайын лабораторияга жөнөтүлдү. Биз экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгы тарабынан Акжалга
заводун текшерүүгө келдик, неполный проверкага. Пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү учурунда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин негизинде 236-1 пунктуна ылайык айлана чөйрөгө агынды сулардын чыгаруу, жүзүгө ашыруунун тартиби бузулганын аныкталды. Ошол боюнча 28 000 айып пул салынат. Анан биз менен демдин мониторинг кызматкерлери келип, агынды сулардын анализдерин алды. Анализдердин жыйынтыгы менен жер кыртышын бузуу боюнча доо коюлат. Белгилей кетсек, завод 1967 жылдан бери иштеп келет. Андан бери саркынды суу тутуму 3-4 ирет реконструкциядан өткөн дейт заводдун жетекчиси. Завод 67 жылдан бери иштеп аткан завод. Ошондон бери биз 3-4 жолу реконструкция жасадык, очистной сооруженияны. Мурдагы жылы эле капитальный ремонттон өткөн. Анан эми буюрса жаңыдан доголошуп атабыз. Бир флотатор деген очистной сооружение чыгыптыр, пайда болуптур. Ошону изилдеп атабыз. Кайчы чоң заводдордо бар. Угуп атабыз. Рыбачыда коюлуптур, агрокушта коюлуптур. Ошону бар мына понедельник келет специалисттер. Ошолор менен доголошуп жылдын аягына чейин максимум. А так бери болгондо 1-2 айдын ичинде бүт жаңырталы деп ойлоп атабыз. Бизде негизинен сыворотка. Ал сыворотканын эч кандай природа вредасы жок. Эгер вредасы болсо мына көрүп атасыңар, территорияда газ да жүрөт, дөөрдөгү да жүрөт, уюу да жүрөт, кичинекей жөжөлөр жүрөт. Ошонун баары ушул эле сууда ичип эле өлбөй жетпей эле жакшы жүрүшөт. Эми 28 000 штраф салса, мен ал кол менен келбейт экен. Салып эле койсо жакшы болот эле. Өзүбүздүн заводдун экономикасынын өнүккөнүнө азыр акча топтоп, акча издеп атабыз. Ошо флотатор бир 28 миллион тегерегинде болот экен. Эми аракет кылып атам. Губернаторунда барып, Ысыкөл өнүктүрүү фондусунан 5% акча сурайлы деп аракет кылып атабыз. Кредит алалы деп банктарга да заявление берип атабыз. Ал арада экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан браконьерликке каршы көл үстүндөгү рейддерде тынымсыз ишке ашууда. Анын натыйжасында тор салгандар азайганы байкалууда дешет адистер. Биздин башкарма тарабынан тынымсыз жумуштар күнү түнү менен жүргүзүлөдө. Азыр силер өзүңөр көрүп баратканда мына бул жерден биздин эко волонтерлор менен чогуу жана инспекторлор менен биз мына саат 6-да чыктык. Кошка деп коет да, бул атайын негизи темирден жасалган крючоктор. Ошол крючоктордун астына илинет жана ушул баягы металлический приспособление деп коет, ошол менен негизи торду, синтетик торду алып чыгышат. Мында атайын эхолот деп коет. Мына келиңиз, мына могул жерде эхолот. Бул эхолотто кадимкидей эле биз кайсы ылдам менен баратканыбыз, мына 1 километр 200 баягы 1 километр 2 километр деп ылдам менен жүрүп атабыз. 16 экинчи деление 16 метр азыр баягы тереңдиги. Үчүнчүсү суунун эмесин температурасы 18 градус суунун температурасы. Кадимкидей эле азыр бул жерден эхолот менен көлдүн асты көрүнүп турат. Кайсы жерде тоор болсо же балык эме баягы тоорго түшүп калса, ошол кадимкидей эле көрүнүп калат да. Мына ошондой, ушул эхолот деп коет. Биз өтө ушул негизи бул заманбап баягы приборлор бизге аябай жардам берет негизи. Экологияга жардам берип, мындай тор издеп, табып, чыгарып, тазалап атабыз көлдү. Редко чыгып атат да. Мындай эскилер в основном табып атабыз да, ар кандай жаны тор уже практически жок да. Бул кошка темирден жасалган, крючок атайын кылдык. Мындай кичинекей крючок, потому чоң крючок кылса аны чыгарбай калабыз анан таштан. Ошол кошка эски болсо, жаны болсо любой торду чыгарат да. Өзүмдүн көлү сактайлы, Кыргызстанды сактайлы, природаны мусор таштабай, тор таштабай, мындай законный бүт балык көп болгондо барынарга жетет. Ушундай эле балыктын корун көбөйтүү, экологияны сактоо аракеттери Нарын жергесиндеги Соң көлдө дагы жигердүү жүрүүдө. Мында балыкты өндүрүм үчүн кармоого тыюу салынганы менен мыйзамсыз аракеттер токтобой келет. Бул жолку текшерүүдө да балыкка оролгон 200 метрге жакын тор чыгарылды. Өлкө башчысы өзү баш болуп, экосистеманы жакшыртып, биотүрдүүлүктү сактоонун аракетин көрүп жаткан маалда жарандарда кайдыгери карабай, жаратылышка аяр мамиле кылуусу маанилүү. Мындай коргоого ушул тапта кереметтүү жаратылыш менен көптү арбап келген Соң көл дагы муктаж болуп турат. Аймакта кызыл китепке кирген канаттуулар менен бирге балыктын чанда кездешүүчү түрү байырлайт. Эки
жанагы промысловый балык деп коет да. Бул жанагы пелет жана сига лудога балыгы байырлайт. Андан сырткары жанагы эндемикалык ушу башка жерде байырлабаган галец деген балык дагы ушу Соңкөл көлүндө жашайт. Ошол Соңкөлдү коргоо, ошол балык корун сактоо максатында ушундай байма-бай рейдтерди жүргүзөбүз. Только ушул жалаң гана балыкты эмес болгонмо куштарды, жан жаныбарлар, өсүмдүктөрдү коргоо. Ошол баягы азыр туристтердин дагы саны көбөйдү, малдын саны көбөйдү. Ошол антропогендик баягы орусча айтканда воздействие деп коет да, ошону азайтуу максатында иш алып барабыз. Госпилет болот. Билесиз бар да, көк. Мен номерлерди салыштырып коеюн болдум да. Аны чыгарайынбы? Жок, аны чыгарып болосуң, мына бизде турат номер. Рейд учурунда Соңкөлдүн Актала тарабындагы Бычан жайлоосунан ок атуучу куралы бар кайырмак тор алып жүргөн 3 жаран кармалды. Натыйжасында ок атуучу куралынын уруксаат кагазы жок болгонуна байланыштуу тиешелүү документтер толтурулуп, райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Ошондой эле ок атуучу куралына уруксааты бар, бирок аны талаптагыдай алып жүрбөгөн үчүн дагы 2 адамга 12,5 миң сомдон айып пул салынды. Жалпысынан 2 протокол толтурулуп, 50ге жакын балык кайра көлгө кое берилди. Ал эми көл ичи 2,5 миң метр тордон тазаланды. Рейдтин жүрүшүндө болжол менен 150-200 метрге чукул эски салынган мыйзамсыз синтетикалык торлор чыгарылды. Бул жерлерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай биринчи чыгарылган тордо майда тордун ячейкалары дагы эң кичинекей, эң төмөнкү ячейкалар экен. Буларга өтө майда балыктар түшүп өлүп калган. Бул жерде торлорду чыгарып атканда түрү калган 3-4 балыкты жеринде сууга коюп берилди. Андан сырткары дагы ошондой эле эски торлор чыгарылып, бул жерде ячейкалары чоң торлор салынган браконьерлер тарабынан. Бул жерде болжол менен бир 30-40 миң тегерегинде балыктар, сига удаги балыгы жараксыз абалга өлүп, аябай чирип, жыттанып кеткен. Ал арада аймакта эндик чөбүнө кастык кылгандар көбөйдү. Экологдор алдын алуу иштерин жүргүзгөнү менен дарылык касиети бар чөптүн тамырын казып, килограммын болжол менен 800 сомдон сатып жаткандар токтобой келет. Бул жагдай өсүмдүктүн түп тамыры менен жок болуп кетишине алып келиши мүмкүн. Аны менен катар жер кыртышынын бузулушуна да себепкер дейт адистер. Белгилей кетсек, өткөн жылы бул чөптү казууга мораторий киргизилген. Эндик чөбү өлкөнүн тоолорунун таштак беттеринде өсөт. Эндик чөп мына ушул болот. Бул көбүнчө ушул бийик тоолуу жерлерде, ушундай таштак болгон жерлерде өсөт. Мондай болуп өсөт өсүшү. Бул эми тамыры, бул кичирээк кезиндеги тамыры өзү мындан да жоон болот. Жарандарыбыз ушул эндик чөбүн казып, сатып, биздин экологиябызга чоң зыян келтирип атат. Экологиялык техникалык көзөмөл кызматы ушул экологияны сактоо боюнча, коргоо боюнча браконьерликке каршы байма-бай рейдтерди жүргүзүп турабыз. Атайын иш пландарыбыз бекилген. Ошого ылайык мына бүгүн дагы ушул иш планга ылайык Актала районунун тоолорунда кыдырып жүрөбүз браконьерликке каршы. Бул эндик чөбү мындай жөнөкөй эле жерде өсө бербейт. Баардык жерде өсө бербейт. Бул саналуу гана. Ошон үчүн биз муну сактап, аздектеп калышыбыз керек. Эндик чөбүн мына 2-3 жылдан бери казып атып, азыр элдерибиз өздөрү эле айтып атат, айылдагы жашоочулар. Жылкылар бруцеллез болуп атат деп. Негизи жылкы мал бруцеллез болот деген бизде жок болчу. Ошонун негизинде ооруп жылкы малдар. Анан бала салып төлө албай калып атышат көпчүлүк учурда. Эмне себептен? Көрсө бул эндик чөбү бир мезгилде ушул даарычылык аябай пайдалуу мезгили бар экен. Жылкы мал билет экен да ушуну ошол мезгилде жеп өздөрүнө витамин алышат экен, азык алышат экен. Биз аны түшүнбөй эле казып, биртке акчага сатып, өзүбүзгө эле кайра зыян келтирип атабыз. Ошон үчүн биз жарандарыбызга айтат элек, ушул чөптү көргөндө мындай аздектеп, казып албай, казгандар болсо тыюу салып, ушул жерде жайлоого чабандар чыгышат, ушул жайыт жер,
анан ошол чабандарыбыз дагы ушул жерден ары бери өткөндөр казып аткандар болсо бизге кайрылышсын, өздөрүнө да айтышсын. Азыр мына айылды кыдырып, ар бир боз үйгө кирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул чөп канчалык биздин экологиябызга керек экенин түшүндүрүп атабыз да. Экологияга аң сезимдүү мамиле жасоо ар бир адамдын милдети. Бүгүнкү жаратылышты коргоо менен эртеңки келечекке жол саларыбызды ар бир жаран аңдап билүүсү зарыл. Ал эми керемет табиятыбызды, уникалдуу көлдөрүбүздү, андагы биотүрдүүлүктү сактоого карата жүрүп жаткан күрөш тынымсыз улана берет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чоюбеков, Ысык Көл жаңылыктары.